Саламатсыздарбы, сиздерди акыркы убакытка алынган жаңылыктар менен тааныштырабыз. Андыктан биздин Сокол Медиа YouTube каналына катталып, пикир калтырганды унутпаңыздар. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик кабар маалымат агенттигине маек берип жатып, анда журналисттин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кылмыш иштерин кайра кароого жиберилиши жана анын дарылануу үчүн чет жакка чыгуусуна уруксат берилишине сиздин пикириңизди билсек, соттун чечими менен макулсузбу деген суроолоруна төмөнгүдөй жооп берген. Сот менен укук коргоо органдары чечтиби, демек соттун чечимине баш ийишибиз керек. Эң негизгиси мыйзамга баш ийип жашаганды үйрөнөлү. Былтырдагы октябрь окуясы, мектеп салган, чет өлкөнүн жарандарына паспорт берген кылмыш иштери боюнча сот тактап жиберген. Анда деле соттун чечимине макул болушубуз керек дегенбиз. Түрмөдө жыландын баласы дагы жатпасын деген сөз бар. Мен душманымдын дагы түрмөдө жатышына каалабайм. Кудай пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга мен дайыма кечиримдүүлөр менен сабырдуулардын тараптамын деп айткан экен. Кечиримдүү болушубуз керек. Биз Кудай жолунда болсок, бардык иштерибиз дайыма алдыга жылат деп айтылат. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин ведомстволор аралык комиссиясы Ысык көл районунда 53 мыйзамсыз объекттерди аныктады. Бул тууралуу ведомстводон басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, МАМ курулуш Кыргыз Республикасынын президентин Ысык көлдүн экологиясы сактоо боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарылганын аткаруу максатында ведомстволор аралык комиссия түзүлүп, пансионаттардын, эс алуу зоналардын, курулуш нормаларын жана эрежелерин сакталыш текшерилип, Ысык көл районунун тазалоочу курулмаларына мониторинг жүргүзүүдө. 21 күндүн ичинде комиссия Ысык көл районунда 53 мыйзамсыз курулуш объекттерин аныктады. Ведомстволор аралык комиссиясы инвентаризациялоо, мониторинг жүргүзүү жана мыйзамсыз курулуштарды аныктоо боюнча иши мындан ары дагы улантат деп айтылат маалыматта. Комиссиянын ишинин жыйынтыгы боюнча материалдал укук коргоо жана сот органдарына өткөрүлүп берилет. Эскерте кетсек, Ысык көл облусунун Ысык көл районунун бардык аймагында комиссиянын ишмердүүлүгү 1 айга созулат. МАМ курулуш агенттиги архитектура жана шаар куруу жактарында мыйзамдарды так сактоону өтүнөт. Кыргызстандын аймагында сутка ичинде 8 өрт кырсыгы катталып, алардын өчүрүүгө 9 бөлүм тартылган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Бишкек шаарында 3, Чүй областында 2, Ош областында 2, Баткен областында 1 өрт кырсыгы катталган. Бишкектеги Светлов районундагы Дачная көчөсүндө турак үйдүн 3 мөлмөсү жана буюмдары күйгөн. Өрттүн кесепетинен 1983-жылы туулган эркек киши күйүп калган. Сөгү табылып, милиция кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Учурда өрттүн себеби такталууда. Ал эми куткаруу кызматтары тарабынан 5 чыгуу болгон. Куткаруучулар 3 унааны сүйрөп чыгышып, бекилип калган бир эшикти ачып беришкен жана суу каптап калган батирдин суусун сордурууга көмөк көрсөтүшкөн. Кыргызстанда арзан электр энергиясынын лимитин 700дөн 1500 киловатт-саатка көбөйтүү сунушталды. Өкмөттүн тийиштүү токтому коомдук талкууда. Учурдагы тарифке ылайык 700 киловатт-саатка чейин колдонулганда жарандар 77 тыйындан, андан тышкары 2 сом 16 тыйындан төлөшөт. Жакында эле президент Садыр Жапаров электр энергиясынан болгон баа 1 сомго чейин чыга турганы жарыяланган. Токтомдун негизмесинде тарифтик саясат инфляциясын эске алып, жыл сайын өзгөрүп турушу керектиги. Бирок 2022-жылы электр энергиясынын баасы өзгөрбөгөнү белгиленген. 2023-жылдын 1-июнунда тарифтер тарифтик саясатка деп келтирилме болгонун белгилей кетели. Бирок Дүйнөлүк банктан грант алуу максатында тарифтердин жогорулатуу мөөнөтүн 1 айга чейин жылдыруу сунушталууда деп айтылат маалыматта. Электр энергиясынын баасын реалдуулукка жеткирүү үчүн, ошондой эле электр тогу менен үзгүлтүксүз камсыздоо максатында 1 майдан тарта тарифтин 1 сом кылуу салыктардын эсепке албагандыгы сунушталууда. Тарифтин жогорулашына байланыштуу арзан электр энергиясынын лимитин 700дөн 1500 киловатт-саатка жогорулатуу керек болот. Ал эми мындан ашканда 2,16 сом бойдон калат. Үй бүлөгө көмөк жөлөк пул болгон аз камсыз үй бүлөлөргө тарифтин мурдагыдай эле калтыруу 50 тыйын, лимит 1500 киловатт-саат пландалып жатат. Өткөн жылы сентябрь айында Кадамжай районунда 14 жаштагы кыздын өлүмүнө шектелип, кармалгандардын соту дагы эле боло элек. Бул тууралуу депутат Талабек Сарыбашев бүгүн 15 февралда жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Аталган кылмышка шектелип 4 киши кармалып, анын 2-өө абакта каза болду. Маркум кыздын атасы мага кайрылды. Ушул күнгө чейин сот боло элек экен. Атасы азыр өзү да ооруп, соттон сотко чуркап жүрөт. Ата-энеси суранып жатат. Мыйзам чегинде карап, өкүм чыгарып беришин суранат, деди ал. Эскерте кетсек, өткөн жылдын 4-сентябрында Кадамжай 14 жаштагы мектеп окуучусу өлтүрүлгөн. Анын колу артка жип менен байланып, унутулган абалда табылган. Анын аты жөнү такталуу учурунда ал Халмион айылынын аймагында 2008-жылы туулган тургун экендиги аныкталып, өлүмүнүн себебин аныктоо максатында соттук медициналык экспертиза дайындалган. Кылмышка шектелип 4 жаран кармалган, алардын ичинен бирөөсү өспүрүм. 4-декабрда шектүү Оштогу СИЗОдо асынып көз жумганы маалымат болгон. Ушул жана башка жаңылыктарды Сокол Медиа сайтынан окуй аласыздар. Сиздер менен мен Аделина Бакытова.